Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрүндөгү өзгөчөлүк деген изилдөөнүн 3-чү бөлүгүн өтөбүз. Сиздер буга чейин 1-2 бөлүгүн көрдүңүздөр. Бүгүн 3-чү бөлүгүн улантабыз. Саякбай Каралаев манасчылык өнөрүндө өз заманындагы теңдеши жок залкар болгон деп айтабыз. Саякбай Каралаевдин турмуштагы оордун, талантын ал кандай экендигин өзүмдүн изилдөөмдө 12 критерий менен ачып берүүгө аракет кылдым. Эмесе мына ошол 12 критерийге таянып, мисал келтирип айтып кетсем. Биринчиси, Саякбай Каралаев алп манасчы болгон. Чындыгында ал өз заманындагы эң алдыңкы алп манасчылардын бири болгон. Ал бүт өмүрүн манасчылыкка арнады. Ал манасчылык өнөрдө өзүнүн өтө чоң вариантын жарата алды. Ошондой эле өзү 28 тон менен, мындайча айтканда, манас айтууда 28 үн менен айкалыштырып айта билген өтө залкар манасчы болгон. Бул алп манасчылыгы. Ал эми экинчиси төкмөлүгү. Саякбай Каралаев адегенде төкмөчүлүк өнөргө ык койгон. Ал төкмөчүлүк өнөр бул манасчылык өнөргө калыптанууда же манасчылык өнөргө келүүдө кандайдыр бир сөздөрдү муундар менен иштөө же ойду так бере билүү, уйкаштык менен бере билүү техникаларын өздөштүрүп келгендиги бул айтышулук өнөргө даярдыгы десек болот да. Ал мына ушул төкмөлүгү менен манасчылык өнөргө өтө чоң даярдык менен келди деп айтсак болот. Ошондуктан ал кайсы эпизод болбосун, ал ошол эпизоддорду кеңейтип, драмалаштырып, көркөмдөп айта билген өтө жөндөмдүү айтуучу болгон. Ошондуктан ал көбүнчө дагы баса белгилеп кетишибиз керек. Бул манасчылык, айтуучулук жагынан буну биз семетейчи деп кароого болот. Анткени ал семетей бөлүгүн өтө көп айткан. Бирок биз илимде дайыма Саякбай Каралаевди манасчы болгондо дагы замандын залкар манасчысы деген термин менен кала берген. Чындыгына келгенде аны биз семетейчи деп айтсак болот. Себеби ал семетей бөлүгүндөгү окуяларды өтө драмалаштырып айтууга жөндөмдүү болгон. Андан кийин мүнүшкөрлүгү. Кыргызда манасчылык өнөр, Кыргыздагы көп өнөр качан айкалыштырып, көп өнөрдү айкалыштырып өздөштүрө билгенде гана манасчылык өнөр кут болуп келери белгилүү болгон. Саякбай Каралаев ушунчалык ашынган мүнүшкөр болгон. Ошондуктан Асанбек Табалдиев аны айткан: Сакемди манастан кийин эле өтө делебесин козгоп, өтө момундай жан дүйнөсүн толуктап турган бул мүнүшкөрлүк өнөрү болгон деп айткан. Себеби ал ушунчалык бүркүттүн баардыгын таптап, мынау куштардын ичинен дейт, күйкөдөн баштап, борбаш, жана куунун пири, будайык дегендей баардык куштарды таптай билгендиги менен айырмаланган. Ал Бишкекке келгенде ушул мүнүшкөрлүгүнөн абдан аксайт. Себеби филармонияга солист болуп кирет дагы, манас айтып жүрөт, үнүн жаздыра баштайт Кыргыз радиосунун үн жаздыруучу студиясына. Мына ошол учурда ал мүнүшкөрлүгүнөн бир аз четтеп калат. 6-күн болоору менен дем алыш күнү ушунчалык өзүнүн балыкчыдагы үйүнө чаап барып, анан чоң кызы Каликханга бактырып койгон экен. Мына ушу Каликханга барып: балам, менин бүркүтүм аманбы, кандай турат деп эле баягы томогосу башында кейилип турган бүркүтүн, баканга конуп турган бүркүтүн көргөндө зээни кейип: сени бир кумардан чыгарып, чериңди жазып келейинчи деп, тамактанбай туруп эле баягы бүркүтүн томогосун шыпырып колуна кондуруп эле анан чаап барып ушул боз терге чейин куш салып,
эт агытып, аябай бир кумардан чыгып келишкен. Андан кийин айтат, мына ушу мүнүшкөрлүгү дейт, өмүрүнүн аягына чейин уланды дейт. Байбичеси өлгөндөн кийин дагы дейт, атка жүрө албай, ушунчалык карылыкка берилип калганда дагы дейт, мүнүшкөрлүгү токтогон жок дейт. Себеби дейт, аны бирден бир алаксыткан. Ушу байбичесинен кийин алаксытып, анын бир кумардан чыккан бир неме оюну катары ушул мүнүшкөрлүгү өмүр бою кала берди дейт. Себеби ал жанда жок мүнүшкөр болгондуктан, ошон үчүн кийин дейт, ал өзү кат жазбаса дагы дейт, кат тааныбаса дагы дейт, атайын дейт, жазгыч адамдарды жалдап алып дейт, ушул куш өнөрү, мүнүшкөрлөр жөнүндө аңгемелер, Томор мерген деген кара сөз түрүндө жазылган чыгармаларын жазган экен, жазып калтырган экен. Кийинки критерий бул саяпкерлиги. Саяпкерлигин биз өткөн сабакта токтолдук. Азыр учка эле айтып өтөйүн. Бул абдан Саякбай атабыз саяпкер болгон, ал тайын таптап байгеге салган дегенди биз өткөнкү сабакта кеңири токтолгонбуз. Ал абдан чоң саяпкер болгон. Ошондуктан ал аттын басыгынан, аттын түзүлүшүнөн, атты кандай тапташ керек деген өнөрдү абдан жакшы билген. Тилекке каршы ушул саяпкерчилиги жөнүндө калтырбаптыр жазып. Мен ойлойм, бул саяпкерчилиги жөнүндө жазып калтырса, бүгүнкү саяпкерлерге чоң бир сабак болмок экен да, аябайчы. Андан кийин ушул саяпкерлиги, мүнүшкөрлүгү жөнүндө калгандагы саяпкерлиги жөнүндө жазып калтырган эмес экен. Андан кийин дастанчылыгы. Биз өткөндө айтып кеттик, төкмө акын, жамакчылыктан төкмө акынга чейин өсүп жетилген профессионал акын десек болот. Дастанчы болгондугу бир канча майда кенже эпосторду айта билгендиги. Мисалы, Эрт төштүктү, Эрт абылдыны ушунчалык төгүп айткан, Жаңыл мырзаны ал өзү да жазып калтырган бул варианттарды. Анан бул киши дастанчы болгондуктан манасчылык өнөрдү байыта алды. Эгерде дастанчы болуп, ар бир дастанды өз нугунда айта билбесе, ал манасчылык өнөрдөгү өзүнчө үнүн, өзүнүн стилин таба алмак эмес. Мунун дастанчылык өнөрү манасчылык казнада, өнөр, манасчылык казнаны ачууда, манасчылык айтуучулук өнөрүдөгү чоң жетишкендикке жеткирген десек болот. Андан кийинкиси артисттиги. Бул турган эле турпаты менен артист болгон. Саякбай Каралаев. Ал өзү жалгыз эле бир топ оркестр бардай, жалгыз өзү 1000 аскерди башкаргандай, же болбосо жалгыз өзү 1000 жоокердин өзүндөй 1000 жоокер артында туруп чабышкандай окуяларды ушунчалык артистизм менен айта билген. Ар бир окуяга үн коюп, обон менен ар бир окуяны ушунчалык дыкаттык менен иштеп чыгып айткан. Мисалы, Чоң Казатты айтып жатканда ал мынтип айтат, Күйлөрдүн антологиясы деген китепке бул эпизод кирди. Саякбай Каралаев ошол Күйлөрдүн антологиясы деген китепте мынтип айтат: мен Чоң Казатты айтып жатканда атаң көрү жанымда коштоп турган Асылбек Эшмамбетов болсочу, ал айдама күүсүн чертип мени коштоп турса канеке деп айткан экен. Биз мындан Чоң Казатты кадимкидей ошол Асылбек Эшмамбетовдун айдама деген күүсү толуктап же дем берип же кандайдыр бир ошол окуядан улам бул айдама күүсү чыкканбы деген ой кетет. Көрдүңүздөрбү? Бир мезгилде манас кадимки айтышуу иретинде дагы айтылганын, же болбосо кандайдыр бир күүнүн коштоосунда айтылгандыгы дагы бул жер толуктап турат десек болот да. Ошондуктан биз Саякбай Каралаевдин айтуучулук өнөрдөгү артистизмдин өтө жогору экендигин байкайбыз. Композиторлугу. Биз жогоруда айтып өттүк, ал манас айтууда 28 үн менен айта билген деп. Муну музыка изилдөөчү Виноградов, Орлов жана биздин музыка изилдөөчү Балбай Алагушевтар бул Саякбай Каралаевдин айтуучулук өнөрдөгү композиторлугуна же музыкалуулугуна, ооз-эки речиттин речитативдүү айта билгендик өнөрүнө баа берип изилдеген экен. Жогоруда айтып өттүк, 28 тон менен айта билгендигин.
Ушунчалык дагы бир салыштыруу бар. Илимде эми салыштырып айтсак болот. Алла Пугачева 24 үн менен ырдай билген примадонна. Ал эми Саякбай Каралаев 28 тон менен айта билген экен. Мындай тонго азыр бир дагы манасчы жете элек. Азыркы манасчыларды көбүнчө мана тондукка жол берип атат. Анан Саякбай Каралаевдин деңгээлине жетип, ар бир окуяга өзүнчө обон берип айтуу ыкмасына эми аз-аздан өтүп баратышат десек болот да. Анан Саякбай Каралаевдай обондуу, речитативдүү айта билүү ыкмасын азыр эми өздөштүрүп атышат. Айрыкча Саякбай Каралаевдин мектебиндеги ага таасирленген, Саякбай Каралаевдин мектебине караштуу, же болбосо ошол аркылуу Саякбай Каралаевке таасирленген манасчылар бара-бара ушундай көп тондуулукка өтөт деген ойдомун. Режиссердугун айта кетсек, ар бир окуяны кандай айтууну Саякбай Каралаев режиссердон дагы артык билген. Кайсы окуяны айтканда кандай болот? Тайторуну чаап атканда, ушунчалык тайторуну сүрөп аткандагы ыйлаганы ботодой боздоп. Эгер тайтору марага келбесе, Семетей барып таласка кайра атасын жыгылган туусун көтөрө албайт эле. Эгерде Каныкей Семетейге Бухарага кантип тентип келгенин угузган жерин карап отурсак, Каныкейдин ушундай ботодой боздоп, эгерде атаңдын жанында Ажыбай болбой сакчысы, Ажыбай болбой мен болгондо мен көргөзбөйт белем кызыкты, мен салбайт белем сызыкты деп Ажыбай атаң Коңурбайдан жараланып, өлүп калып, о балам айла жок биз Бухарага келдик элек деп өтө драмалуу айтып берет. Мынакей, мындай режиссердук ыкманы ал өзүнүн айтуучулук өнөрүндө абдан жакшы колдоно билген. Куудулдугу бул абдан чоң сөз. Саякбай Каралаевдин куудулдугу жанда жок куудул болгон. Ал баскан турган жеринин баарын күлдүрүп, тамашага салып жүргөн киши. Саякбай Каралаевдин тегерегиндеги кишилер ушун жанында жүрүп жыргаган. Анын сөздөрүнө, анын ушунчалык сөз мөрдүгүнө, анын ушунчалык куудулдугуна чуку кандай сөз тапкан, жанагы Манаста айтылгандай караңгыда көз тапкан, капилетте сөз тапкан деген нак ушул Саякбай Каралаев болгон. Себеби ал тегерегиндеги ар бир кишиге эмне кылып куудулданарын алдын ала билип, ошого таап, куудулданып, ошого жараша сөз айтып, күлдүрүп турган. Мисалы, бир эле мисалды айтсак, дайыма Чалагыз Иманкулов деген белгилүү комузчу жандап жүрөр экен. Өкө биригип алып, куш салып жүргөндө артынан ээрчип келген киши айтат экен, Саякбай Каралаевдин артынан кишилер ээрчип алчу экен. Саке, бүгүн биздикине түшсөң, бир тайторуну чаап кумардан чыксаң, чыкпайлыбы депчи. Анан ушунчалык убактысы жок. Ал кишилер бир жума болсо да ээрчип жүрөрчү экен, ишин калтырыпчы. Анан мына ошентип бир киши артынан ээрчип, анан бүгүн биздикине түшсөңөр, мен силерди коноктоюн дедим эле. Саке, бүгүн биздикине түшкүлө. Бирок бир эле өтүнүч, айлыбызда бир кемпир өлүп калды эле, бир орус кемпир. Ошонун сөөгүн чыгарып кеткенден кийин келсеңиздер, мен эми сөөгү узай электе силерди күтүнгөнүм туура эмес го деп эскертип кетет экен. Анан аңуулап жүрүшүп курсак ачканбы, баягы чыдабай кеткен Саякбай Каралаев Чалагыз Исабаев досуна айтат экен, эй Чаке, курсактар ачып кетти. Эми кемпир болсо эмкичекти кеткендер жүрчү, бара береличи деп барат экен. Барса накта кемпирди эми чыгарабыз деп турган жер экен. Анан карабайсыздарбы, кой орус болсо дагы өлүктүн жолу улуу да аттан түшүп өкүрүп кирип коелу дейт экен. Анан бир мезгилде эле Саякбай эсил кайран кудагыйым, ой эми кайдан көрөйүн деп эле өкүрүп түшөт экен. Дегенде анан жанында Чалагыз Исабаев айтат экен, эмне болуп баратасың, эми кайдагы бир оруска эми кудагыйым деп жини келет экен да. Десе, Чалагыз Исабаевдин аялы орус экен да. Сенин аялың орус болсо бул кудагыйым болбой эмне болот деп. Ошентип анан аны да элдин баары кайра дейт, өкүрүп аткандар каткырган экен да, жанындагыларчы. Мына ошондой чуку кандай сөз тапкан куудул болгон. Ал кезеги келгенде бир да сөздөн тартынган эмес экен, бир да сөздөн калган эмес экен. Ошол кезде эң бир
жакшы куудулданган көп окуяларын дагы жазып калтырган эмес экенбиз. Анда сандасы ошентип изилдөөдө чыкты. Кийинкиси чечендиги. Сөзгө чечен болмоюн айтуучу боло албайт. Сөзгө чечен болмоюн сөздүн кудурет күчүн сезе албайт. Сөзгө чечен болмоюн куюлуштуруп поэтикалык саптарды жарата албайт. Муну ошондуктан Саякбай Каралаевка чечендик өнөрдү абдан жараткан талантына кошуп өзүнө төп кылып берген экен. Ошондуктан бул сөз баккан, мындайды кыргызда көкүрөгүнө сөз баккан деп айтып коет. Ал ошондой көкүрөгүнө сөз уялатып баккан, сөз кадырлаган, сөз үчүн илгери кыргыздар бир айыл бир сөзгө жыгылып айып тарткан экен. Мына ошондой сөз өнөрүнө, сөз кудуретине күчтүү, аябай чечен болот. Саякбай Каралаев караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан дегени бул ушу чечендигине берилген сыпаттардын бири да. Ошондуктан Саякбай Каралаевди бир да адам сөздөн жеңе алган эмес экен. Ал кийин гана баягы биз айткандай, ушу мүдүн менен байдылдадан гана жеңилдим деп туруп айтканы болбосо, ага чейин бир да кишиден сөзгө жыгылган эмес. Ал чечендикке салып, кандай кырдаал болбосун сөздөн жеңип чыккан өнөрү болгон экен. Кийинкиси 11-чи критерий прозалары. Каралаевдин прозалык чыгармалары көп болгон. Ал акын, айтуучу менен эле чектелген эмес. Өткөндө да токтолуп кеттик. Ал өзү каттаныган эмес. Ал гонорарын алганда бармагын койгонго ошол кезде сыя болгон экен, сыяга алып бармагын коюп койчу экен. Же болбосо кемпирин ээрчитип алып, кемпири сабаттуу болгон экен, кемпирин колун койдуруп, гонорарын салып кетчү экен. Анан ошентсе дагы атайын киши жалдап жаздырып, бир нече прозалык чыгармаларын калтырып кеткен. Ал прозалык чыгармалары Делдеш Баатыр 55-жылы жазып калтырылган экен. Унутулгус күндөр, бул өзү согушка да, баягы граждандык согушка катышкан. Мына ошол солдат күндөрүн жазып калтырган 56-жылы. Анан Бүркүттүн жомогу, бул 1953-жылы жазып калтырылган экен. Андан кийин Эртөштүк дастанын өтө сонун айта билген деп токтолдук. Мына ошо Эртөштүк дастанын 56-жылы жазып калтырган экен. Анан Кубаттын көргөн азабы, буну 1958-жылы жазып калтырган экен. Андан кийин Эрик таңында аттуу чыгармасын 1969-жылы жаздырып калтырган экен. Карамолдо 1962-жылы жазган экен. Калтырып жазып кеткен казнасы азыр биздин адабиятыбыздын бир бөлүгүн көтөрүп турат десек болот. Демек, бул маалыматтарды жазып калтыруу менен Саякбай Каралаев абдан жакшы вазифасын аткарып кетти десек болот. Эми 12-чи критерий акындыгы. Сөз менен иштей билгендиги, анын акындык чеберчилиги буну манасчылык өнөрүнө абдан көп жардам берген. Поэтикалык саптарды уйкалыштырып жарата билүү менен айырмаланган. Мисал келтирсек, маралдай көзүң жылтылдап, пактадай этиң былкылдап, караныңды көргөндө барамын жүрөк зырпылдап деп лирикалык саптарды жараткан. Бул кишинин карап турган жеринен эле төгүп туруп айткан төкмөлүк жагы да болгон. Мына ошондуктан биз Саякбай Каралаевди кыргыздын илим изилдөөсүндө айтат, 8 кырлуу, бир сырлуу талант деп. А биз болсо 12 кырлуу, бир сырлуу талант деп айтсак болот. Себеби 12 критерийине токтолдук. 12 критерийинде анын 12 талантын ачып берүүгө аракет кылдык. Бир нече талантты аздектеп багып өстүргөн өтө сейрек учуруучу, кылымда бир жаралуучу инсан деп айтсак жаңылышпайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрүндөгү өзгөчөлүк аттуу изилдөөнү көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.